Бүгүн улуу айт күнү менин шайлоочулар менен жолугушуу Өрнөк айылында өттү. Чоң Сарой айыл өкмөтү, Ысык көл району. Себеби Өрнөк айылынын тургундары ушул мектеп салынса бизге жакшы болот эле деп ушундай бир сураныч кат менен чыккан. 2011-жылы ушул эл менен жолукканда дагы мына 2012-жылы 223 орундуу мектепти заманбап, мындай айтканда индивидуальный проект менен чийип, өзүм мында контролга алып туруп киргизген элек планга. Быйыл турецкий линиядан мына 37 миллион сом бөлүнүп атат. Госстрой тендерди өткөрүптүр, подрядчик утуптур. Ушул айт күнү Кудайдын жолуна деп бир тилөө өткөрдүк. Эл менен жолугушуу. Ушул мектеп эсен аман бүтсө, ушул жакшынакай бүтүп, биздин балдарыбыз Кыргызстандын келечектери билим алсы деп. Ошону менен бирге бир нерсе бар да айта кете турган. Ушул Өрнөк мектебин планга киргизип атканда ушул эле менин коллегам Эркинкүл Иманкожоева аябай каршы чыккан. Абдан бит каршы чыгып, ушул мектептин салынбоосуна абдан чоң бир бут тоскон да. Мен ошого абдан таң калганмын. Мейли эми өзү Жети Өгүздүн районунун кызы экен, болсун, бирок ушундай областка мектеп салынып атса каршы чыгып, ошол эле убакта Ысык көл ынтымак фондунда айтып атат, Ысык көл областына мектептер салынбайт деп. Мектептер салыныш үчүн ошол областтын депутаттары акча бөлүнүп атканда, акча каражаты республикалык уктабастан же болбосо ушундай бут тоспостон аракет кылып туруп объектилерди киргизиш керек деп эсептейм да. Дагы бир нерсе, мына азыр биз айылдык кеңештин депутаттары менен, дегил активисттери менен мына Ысык көлүндөгү салынып аткан Курманжан атындагы комплекс. Бул комплекс эл үчүн салынып атат. Бул жерде кыргыз элинин тарыхы 1917-жылга дери. Бул бир доор, экинчи доор совет доору, ошондой эле эгемендүүлүк, ошондой эле 11 инсандын скульптуралык композициясы болот. Бул Барысбектен баштап Атеке Баатыр, мына айтып атабыз Махмуд Кашкари деп, Шабдан Баатыр, Алымбек Татка, Курманжан Татка, Тайлак Баатырлар жана башкалар. И бул жерде концертный зал болот, 2000 орунду, спорт чөйрөсүндө абдан жакшы проектлер салынган. Ошону менен бирге бул жерде кинофестиваль өтө турган жер болот. Бир сөз менен айтканда бул тарыхый, мемориалдык, ошондой эле маданий комплекс Курманжан атындагы. Бул жерде дагы абдан талаш тартышка түшүп атышат. Ушул жерде да Эркинкүл Иманкожоева, эми бул депутатыбыз СДПК фракциясынын, СДПК партиясынын чапанын кийинип алып эле бир туруп комплекс Курманжандатка тийишет, бир туруп түндүк түштүк деген маселени абдан көтөрүп атат. Каерге барбасаң ушундай бир бирөөлөрдү жамандап эле аткан мезгилиде мен ойлоп атам, мына ушундай кадамдарына СДПК партиясы, фракциясы да баа бериш керек деп. Дагы бир айтып кете турган нерсе, ушул комплексти дагы колдоп келген мурунку президенттер дагы, азыркы президент дагы колдоп атат да. Ошон үчүн бул комплекс элге салынат. Бүт юридикалык жактары менен мен ойлойм, эл ушуну бүгүн түшүндү го депчи. Себеби толук кандуу маалымат берилбей, кайры эле ошол эле губернатор Ысык көлдүн Каптагаев башкача айтып, бир сөз менен айтканда бул жер абдан баалуу болуп калды да, инфраструктурасы чечилип, суусу чыкты, электричествосы, канализациясы, очистный сооружениясы курула баштады. Ошон үчүн мына ушундай туура эмес кадамдарга Улуу биримдик партиясынан экен Эмилбек Каптагаевда Эркинкүл Иманкожоева элди бузбаш керек, элди экиге бөлбөш керек, тарыхты моминтип бурмалап, тарыхты да бөлүүгө алар аракет жасап атат. Мен ойлойм, Кудай кечирбейт деп. Мындай бир сөз бар да, Кудай урса оңолот деп, арбак урса оңолбойт деген сөз бар. Ошон үчүн келгиле арбактарды сыйлай билели, алдыга жылалы. Ушундай касиеттүү Ысык көлдө кыргызды кыргыз кылып түптөгөн тарыхый инсандарыбыз, Кыргыздын тарых музейи турса, ошону бирге ушунчалык чоң бир маданий борборлор түзүп курулса заманбап, мен ойлойм, ошондо биз Ысык көлдү туризмдин чыныгы бешигине айландыра алабыз деп ишенем.